Бул депутаттар шайланганына 2 жылдан ашты. Эми эч кимге сыр эмес. Эмки жылдан баштап эле бул депутаттар кийинки шайлоого даярдык көрө башташат. Эл өкүлү издегендер кандай мыйзамдарды жазды, кайсы көйгөйлөрдү көтөрүп, кайсыларын унутту, жүрүм туруму кандай болду? Без депутаттын ким рубрикасын улантабыз. Аны мен Асель Шамилова алып барам. Каналга катталыңыз. Жогорку кеңеште бир катар Матраимовчу депутаттар мандатын тапшырып, бир топ өзгөрүүлөр орун алды. Алгач, мурдагы бажычы Абдывахап Боронбаев 14 февралда өз каалоосу менен мандатын тапшырса, андан кийин Райымбек Матраимовго байланышы бар делген башка эл өкүлдөрү боюнча маселе көтөрүлүп, депутаттар Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев жазган арызынын негизинде депутаттык мандатынан ажыратылды. Бирок бүгүн сөз булар тууралуу эмес. 14 февралда жигиттердин капчыгына санаа тарткан депутат Мейкимбек Абдалиев тууралуу болот. 48 жаштагы депутат Жалал Абад облусунун Ноукен районундагы Маса айылында төрөлгөн. Ата журт Кыргызстан партиясынан келген Абдалиев экономика жана бизнес факультетин аяктаган. Ал 1998 жылдан баштап эле жалаң мамлекеттик мекемелерде иштеп келген. Эмгек жолун алгач Ноукен райондук салык инспекциясында инспектор катары баштап, тездик менен ташуу өйдөлөп, жыл сайын карьералык тепкичи көтөрүлгөн. 2016 жылга чейин Маса айылдык кеңешинин депутаты болгон. Ошентип 2021 жылы март айында Өнүгүү Прогресс партиясынан 6 чакырылышка депутат болуп келген. Бирок 2021 жылы күзүндө Мейкимбек Абдалиев бир жээктен экинчи жээкке секирди. Ал шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясынын курамына кошулуп катышты. 2022 жылы мартта инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп шайланып, мандатын тапшырган Равшан Сабировдун ордуна 7 чакырылышка депутат болуп келген. 2021 жылы октябрь айынын башында Мейкимбек Абдалиев коррупция кылганын мойнуна алган Райымбек Матраимовдун тажрыйбасын тартынбай эле колдонууну сунуштаган эле. Биз уялбай эле Матраимов Райымдан ошол адамдын опытын, тажрыйбасын колдонойлу. Мына бизде таможнянын жетекчиси уялбаңыз, сураңыз, ал адамдын тажрыйбасы бар. Менин сөзүмө ишенбесеңер, Мадина, Дордой базарларына барып, ишкерлер менен сүйлөшкүлө. Депутат мактап жактаган Райымбек Матраимов бүгүнкү күндө мафия деп аталып, ага издөө жарыяланып, 3 миллиард сомдон ашык мүлкү, акчасы мамлекетке өттү. Кезинде Матраимовдун коррупциялык схемасын колдонууну сунуштаган депутат азыр моралдык жоопкерчилигин сезип жатат болду экен. Биз ага кызыгып көрдүк. Моралдык укук мен эгерде ошол сиз айткан адамдын кадры болуп, жал менен мамиле түзүп, же ал менен бирге бир бизнесин түзүп, же мен малында эгерде 2020 жылы мекеним Кыргызстандан кандидат болуп барганымда, анда моралдык укугум болбойт эле. Мен, конечно, иликтеп, нетпей эме кылганмын, бирок ошол малда мен аны Матраимовду бийликке алып кел деген эмесмин. Ошондон үйрөнбөйсүңөрбү, кандай схемалар бар экен, ушу биздин бизнесмендерге, биздин соодагерлерге кантип шарт түзүп бербейли, эмне үчүн ушунча жылдан бери биз аркылуу түзгөн товар Казакстан аркылуу кайра бизге келип калды. Ушун жол жобосун Матраимовдон сурап билбейсиңерби деген маселени гана көтөргөм мен. Түшүндүм, ошол кезде айткансыз. Эми азыр уялып жатасызбы ошентип айтканыңызга? Эми адашпаган адам болбойт да, бул Алла Таала Кудайыман башка инсан баардыгыбыз адашабыз да. Бир дагы адам мен адашпаймын дейт, эми адашып эл айткан нерсени мен милдетим аткарып, депутаттык милдетим аткарып, ошол маалда мен айтканмын. Аны мен мойнума аламын. Ушинтип айтканмын. Жогорку кеңештин расмий сайтында жазылган өмүр баянына көз салсак, депутат көбүнчө мамлекеттик кызматтарда иштеген. ОСО KG сайтынан анын баласына катталган бир нече компанияны көрө алдык. Алар ОСО Гарант Авто, Все такси, Он груз, Все грузы СНГ, Онлайн групп, Онлайн такси. Булардын арасынан Все грузы СНГ компаниясы жүк ташуу менен алектенери Юстиция министрлигинин сайтында жазылган. Компания 2021 жылдан баштап катуу иштей баштаган. Алгач бул компания депутаттын өзүнө тиешелүү болсо, кийинчерээк депутаттын баласы Арсланбек Мейкимбековго өткөн. Өткөн айда депутат бүйүр кызыткан бир нече сунуш айтып, талкуу чордонунда болду. Алгач ал 14 февралды шайтандардын майрамы деп, министрлер кабинетинен бул майрамды жоюуну суранды. Мына кече күнү 14 февраль Кыргызстаныбызда өмүрү биздин тарыхыбызда болбогон, биздин салтыбызга, наркыбызга туура келбеген День Валентина деген, сүйүшкөндөр күнү деген бир майрам болуп өттү да.
Кап болбоңуздар, мен катуураак эле айтайын, бул иблистин, шайтандын майрамы да. Канча деген биздин жаштарыбыз карам иштерге барышты, жаман иштерге барышты. Канча деген биздин жигиттерибиздин чөнтөгүнө зыян болду. Сүйүшпөк турмай, канчасы ошо күнү кече күнү урушту. Эмнеге сен куттуктабадың, мындай болду деп. Мына мен 14 февраль 2001 жылы үйлөнгөнмүн. Дем Валентинанын высы дагы жок болчу. Урматтуу Алмаз Акунжанович, биз өкмөт менен биргеликте биздин Кыргыздын наркына, салтына туура келбеген ушундай чоочун жаңы биздин коомго киргизип аткан нерселерди бир программа иштеп чыгып жокко чыгарышыбыз керек. Ошентип эл өкүлү Бишкектеги тыгынды азайтуунун жолун дагы минтип сунуштады. Бишкек шаарында күндөн күнгө пробка күчөп баратат. Мен изилде дедим, канткенде ушу пробканы азайтсак болот. Мен өкмөткө сунуш берем. Мектепти 8:00 баштасак. Иш жумушту баардык ишканалар 9:00 баштаса. Ал эми жогорку окуу жай, баардык окуу жайларды саат 10 баштасак, мен айтпайм толук жоюлуп кетет, бирок пробканы биз азайтсак болот. Эл өкүлү 2022 жылы мал урдагандардын жазасын күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеген. Бул мыйзам жогорку кеңеште экинчи окууда каралып жаткан учурда талкууга жем таштаган. Депутат Дастан Бекешев мал урдагандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. А бирок кыз ала качкандар, тагыраагы адам урдагандардын жазасы 7 жыл деп, адам өмүрү малдын өмүрүнөн кымбат да деп нааразы болгон. Бирок ал жерде депутат Мейкимбек Абдалиев ала качуу бул ата бабадан калган салт деп, аны мал урдоо менен салыштырбоого чакырган. Сиз азыр аял урдоо деп эми айтып кеттиңиз да, кап болбоңуз, билсеңиз керек, биздин үрп адат болчу да. Көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз, ошонун ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да, бирок ал бардыгыбыз эле билебиз да, биздин наркыбыз, салтыбыз болгон да. Сиз ал менен салыштырбаңыз. Малды урдоп атат, аялды урдоп алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн неме кылышкан. Анын макулдугу болбосо, бул кылмыш аракет. Бул туура келбейт. Кадасал. Депутаттын бул айтканы кызуу талкууга алынып, кийинчерээк ал бул сөзүнө түшүндүрмө дагы берген. Бул биздин салтыбыз болгон. Аны сиз деле жакшы билесиз. Биз ошентип ала качуу деп атап коебуз, бирок ала качуу деген аял затын өзүнүн калоосуна каршы бир күчкө салып, же бир колу бутун байдап ала качуу эмес. Ал болбойт. Мисалы мен өз мезгилинде ала качуу деп ошентип аталчу эле да бизде, бирок ал мындай прямом смысле эмес. Кээде азыр бизде чет өлкөгө көрсөтүп атышпайбы? Ала качуу деген бул жапайылык. Жок, ал ошентип аталуучу. Түздөн түз жана антип алып качкан, бул, конечно, мыйзамдын астында жооп бериш керек. Вступление в половую, как говорится, жизнь, да? То есть очень много фактов несовершеннолетними. Знакомиться с лицами, потом на добровольных началах переспят с ними. Ноғойбаев кетсин! Ноғойбаев кетсин! 2023 жылы апрель айында ички иштер министри болуп турган Азамат Ноғойбаев түз эфирде жашы жетелик кыздар жыныстык катнашка өз каалоосу менен барып, мындан улам кылмыштуулук көбөйүп жатат деп айткан. Ноғойбаевдин бул айтканы коомчулукта талкууга алынып, анын отставкага кетүүсү дагы талап кылынган эле. Бул боюнча депутат Мейкимбек Абдалиев дагы пикирин айтып, ал кыздарды ачык кийинип жатат деп тыйган. Бул туура эмес. Анан бир гана нерсе, мисалы, возможно, ушуну ал айткандыр, мүмкүн дейм да, мүмкүн менде бир ой пайда болду. Мисалы, көптөгөн биздин кыздарыбыз дагы азыр чересчур эле мындай ачык кийинип алган. Мен буга каршымын, бул туура эмес. Эркек анан кийингендерин көрүп атасыздар. Мына азыр жаз келди. Көчөгө чыксаңыздар, эми бардыгы дебейбиз, ыймандуу соонун кыздарыбыз бар. Соонун кийинген, жабык эле кийинген, сулуулугу көрүнүп эле турат. Жок, ушул минисин кийиш керек. Бүт бар жогу көрүнүш керек. Мен буга каршымын. Андай болбош керек. Биздин ата бабабызда, биздин энелерибиз, кыздарыбыз, биздин эжекелерибиз андай кийинишке эмес. Бул депутат учурда өлкөнүн келечегин, эл тагдырын чечкен кызматта трибунада отурат. Көңүл чордонунда болгон
кызуу талкууга алынган эң чуулгандуу мыйзамдарга берген добушун карасак, ойлонбостон эле кнопка баскандай, кээ бирлерине керек болсо келбей дагы койгон. Мисалы, казино ачууга жол берген мыйзам коомчулукта катуу нааразычылыктарды жаратып, эл митингке чыгып, каршылык көрсөткөн. Бул мыйзамга депутаттар чечүүчү добуш берген жыйынга депутат Мейкимбек Абдалиев келбей койгон. Элестетиңиз, өлкөдө ушундай маанилүү мыйзам долбоору каралып жатса, бул анын кайдыгерлигиби же жоопкерчиликсиздигиби? Ал эми Кемпир-Абад суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүп берүү тууралуу мыйзамы дагы бир топ чуу жараткан эле. Кыргызстандын башка атрибуту болгон туунун өзгөрүшү дагы коомдо сындалды. Бирок депутат Мейкимбек Абдалиев эл оюн эске албай, бул мыйзамдарга да макул деген добушун берген. Баса Мейкимбек Абдалиев карапайым калкка экономика, социалдык, маданият, илим-билим, керек болсо бизнес тармагында активдүү жардам көрсөтүп келе жаткан бейөкмөт уюмдарга чет элдик агент деген мөөр баскан мыйзам долбоорун колдогон. Бирок ал былтыр январь айында эле мигранттардын жашоо турмушун жакшыртуу үчүн аларды Орусияга эмес, Америка Кошмо Штаттарына жиберүү керектигин айтып, Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы келишимге тезирээк кол коюуну суранган. Ошол эле трак айдагандар Европада 1,5 миң евро, эң көп тапканы 2 миң евро экен, 2,5 миң табышы мүмкүн. Ал эми Америкадагылар иштебеди деген жалкоосу 10 миң доллар таап атат. Жакшы иштейм, мен үй бүлөм багам деген 30 миң доллар таап атат. Элестетип атасыздар канчалык айырмачылык чоң. Урматтуу министр, миграция службасы иштеңиздер, посольстводан сурангыла, Американын бийлигине кайрылгыла, керек болсо мына биз кайрылайлы, кандай мыйзам, эмне келишим керек болсо биз колдоп берели. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штатынын ортосундагы келишим, бул келишим 2013 жылы жокко чыгарылган. Баардык келишимдер менин маалыматым боюнча азыркы кезде жаңы келишимдин долбоору Кыргыз тарап менен Америка тараптан биргелешкен комиссия иштелип чыгып даяр турат. Бирок негедир ушул мезгилге чейин кол коюлбай атат. Ушундай эле келишим Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстан менен бар. Башка мамлекеттерди айтпай эле коелу. Айтмакчы, депутат элге керектүү маселелерди деле көтөрүп турат. Айтсак, 2023 жылы февраль айында Мейкимбек Абдалиев Украина-Орусия согушуна катышып жаткан кыргызстандык мигранттардын маселесин көтөргөн. Анда ал Украинадан сөөгө келген кыргыз жараны Аян Алишеров кандайча башка өлкөнүн согушуна катышып калганын териштирүүнү талап кылган. Депутат кыргызстандык жарандар ал конфликтке эч кандай тиешеси болбошу керек экенин белгилеген. Мына кече жакында анын сөөгүн Луганскиден алып келишти да. Луганскиден ордер бериптир, башка бериптир. Биздин Россияда олтурган, түрмөдө олтурган жаран кантип Украина менен Россиянын ортосунда болуп аткан согушта пайда болуп ошол жерден сөөгө келди. Биздин тийиштүү органдар, биздин посольство, консульство ушуну иликтеп бериңиздер. Ал биздин жараныбыз өз калоосу менен кеткенби, жаны кандай мажбурлап алып кетишкенби, мыйзам боюнча андай болбош керек. Бул Алишеров Аян Нокен районунун, Нокен айыл өкмөтүнүн Шалка деген айылынан болот. Биз тааныйбыз. Ошол жакка барып бир мыйзам бузуп камалган экен да. Кече жагында сөөгүн ошол согуштан алып келишти да. Протоколдук поручение берсек турага, биздин жарандар ал жакта ал конфликтке эч кандай тиешеси жок, жана болбош керек. Ошол эле жылы сентябрь айында депутат күйүүчү май куйган жайлар бензинди тийиштүү деңгээлде куюп бербей жатканын айтып, май куюучу жайларды текшерүүнү сунуштаган. Турда мына куюучу майлар бензин аябай кымбаттап, наразычылык эл арасында аябай көбөйүп жатат. Ал аз келгенсип заправкалар бензинди өзүнүн тийиштүү деңгээлинде литрин куюп бербей атышыптыр да. Ошого байланыштуу мына айдоочулар мага кайрылышты. Казакстандан чыккан, контрабанда аркылуу чыккан бензинди жана баклажкага куйган. Ошол бензинди куйганы муктаж болуп атабыз деп. Тийиштүү бизде служба кызматтар бар. Ошолар келип көзөмөлдөп берсин. Эгер көзөмөлдөй албаса, келсинчи, бирге эле чыгып, числоун айтпайлы, мен барып, бирге барып далилдеп берейли. Кайсыл заправкалар өзүнүн литринен азыраак бензин куюп жатышат. Ал эми декабрь айында кардын айынан мектеп окуучулары кечикти, бир катар жол кырсыктары катталды деп тазалык ишканасынын башчысына дагы каарын төккөн жери бар. Бизде Бишкек шаарынын тазалыктын жетекчиси
мен қираттым деп эле интернеттен чыкпайт да. Мына канча убакыт болду, кече күнү кар жаажады, эртемен бир көчөдөгү кар тазаланган жок. Канча деген мектеп окуучулары, биз кызматкерлер ишине барган, эртемен барган адамдын бардыгы кечигип барды да. Бир гана Белинка көчөсүнө туз себимиш этиптир. Калган көчөлөрдөн бир карды ала албаптыр. Мына блогер ал тазалыктын жетеси эмес эле, бир блогер болуп алган экен, иши менен көрсөтпөй эле. Мына жаңы мэр келди. Айбек Жунусалиев. Пускай эми ал жаңы келди. Ошонун ишмердүүлүгүн карасынчы, мына бүгүн дагы алынбаптыр. Бүгүн дагы көчөлөрүбүз галалат. Канча деген машиналар авария болуп атат. Же иштесин, же жумуштан кетсин. Бүгүнкү чыгарылыш Мейкимбек Абдалиев тууралуу болду. Кийинкиде кайсы депутаттын ишмердүүлүгүн талдайлы? Ал депутаттын аты жөнүн комментарийге жазыңыз, видеону бөлүшүп лайк басыңыз. Аман туруңуз.